Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унаада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро Проспект Мира. Кыргыз-Өзбек чыгарасы боюнча келишим ратификацияланды. Бүгүн 17 ноябрдагы жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чыгарасы боюнча келишимдин долбоору 3 окууда кабыл алынды. Анда 2 документ каралды. Кыргыз-Өзбек чыгарасындагы айрым тилкелерди чечүү боюнча мыйзам долбоору макул 64, каршы 19. Документ 69 макул, 14 каршы добуш менен колдоо тапты. Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу тууралуу келишим долбоору макул 65, каршы 18. Документ 65 макул, 18 каршы добуш менен колдоо тапты. Булак Супер Кежи. Бүгүн 17 ноябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар мушташып кете жаздады. Анда Өмүрбек Бакиров менен Фархат Исмаиловдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, мушташып кете жаздады. Аларды башка депутаттар арачалап калды. Ага чейин эл өкүлү Өмүрбек Бакиров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кайым айтыша кеткен. Бакировдун бөлүнгөн убактысы бүтүп калгандыктан сөзүн жыйынтыктап алуу үчүн ортолуктагы микрофонго чыккан. Ал арада Фархат Исмаилов менен чатакташып кетти. Алардын ортосунда эмне сөз болгондугу көпчүлүккө угулган жок. Эске салсак, жыйында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара маселеси каралууда. Булак Супер Кежи. Ташиев төрага Шакиевдин суранычын четке какты. Бүгүн 17 ноябрдагы жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев төрага Нурланбек Шакиевдин суроолорго отуруп алып жооп бериңиз деген суранычын четке какты. Жыйында Кыргыз-Өзбек чыгарасы боюнча келишимдин долбоору тууралуу баяндама жасап, депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан УКМК башчысы Камчыбек Ташиев төрага Нурланбек Шакиев: кагаздарыңыз көп экен, ыңгайлуу болуш үчүн отуруп алып жооп берсеңиз деди. Ага Ташиев трибунада туруп алып эле жооп берүү ыңгайлуу экендигин айтты. Эске салсак, буга чейин төрага Нурланбек Шакиев Ички иштер министрлигинин орун басары баяндама жасагандан кийин суроолорго жооп берүү үчүн орундукка отурайын дегенде суроолорго туруп алып жооп берүүсүн талап кылган. Ошондой эле төрага мындан ары өкмөт мүчөлөрү депутаттардын суроолоруна трибунада туруп жооп берерин билдирип, мурдагы өкмөт мүчөлөрү 2 саат бою туруп жооп бергенин белгилеп, азыр 5 мүнөттө бутуңар уюп кетет деп нааразы болгон. Булак Супер Кежи. Стамбулда кайрадан жарылуу. Кырсыктан 10 киши жаракат алды. Стамбулдун Борбордук Фатик районунда газдын жарылуусунан 10 адам жабыркаганын DHA маалымат агенттиги билдирди. Анын айтымында адистер райондун көчөлөрүнүн бирине газ түтүгүн куруу иштерин жүргүзүшкөн. Иштин жүрүшүндө белгисиз себепинен капысынан газ чыгып жарылуу болгон. Андан кийин өрт чыгып, жалын 3 кабаттуу үйдүн 1-кабатын каптаган. Белгиленгендей 10 жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Алардын арасында газ ишканасынын 3 кызматкери бар. Апта башынан бери бул Туркиянын баш каласында болгон биринчи окуя эмес. 15 ноябрда Стамбулдагы жарылуудан 5 уна өрттөнүп, имарат жана банкомат жабыркаган. Ал эми ага чейин 13 ноябрда да Стамбулда жардыруу болгон. Трагедия жөө адамдар жүрүшү эң популярдуу көчөлөрдүн бири Истиклалда болгон. Андан 6 адам каза болуп, дагы 80ге жакыны жарадар болгон. Туркиянын укук коргоо органдары теракт болгонун жарыялап, ага катыштыгы бар бир нече адамды кармашкан. Булак Назар Ньюс Кежи. Байден Зеленскийдин Польшадагы ракета чатагы боюнча айтканына ишенген жок. АКШ президенти Джозеф Байден Владимир Зеленскийдин Польшанын аймагына кулаган ракеталар Украинаныкы эмес дегенине реакция кылган. Бул туурасында РИА Новости ак үйгө шилтеме берип кабарлады. Бул далил эмес деген Байден Зеленскийдин билдирүүсүнө комментарий берип жатып, буга чейин Зеленский Польшанын аймагына ракеталар кулап, 2 киши каза болгон окуяга Киевдин тиешеси жоктугунан шек санабастык
эмастыгын айткан эле. Эске салсак 15 ноябрь күнү кечинде Польша ЖМКлары Украина менен чектешкен аймагына тагыраагы Пшеводов районуна 2 ракета кулаганын билдирип, 2 адам каза болгонун маалымдаган. Associated Press басылмасы жазгандай, булар россиялык ракетаны атып түшүрүү үчүн учурулган Украина армиясынын ракеталары болгон. Польшанын тышкы иштер министрлиги окуя болору менен ракеталар Россияда чыгарылганын маалымдаган. Ал эми президенти Анджей Дуда алар Украинанын ПФОсуна тиешелүү болушу мүмкүндүгүн билдирсе, НАТО да ушундай эле маалыматтарды айткан. Түндүк альянстын башкы катчысы Йенс Столтенберг Дуда менен сүйлөшүп, бардык фактыларды аныктоо керектигин билдирген. АКШ президенти Байден буга чейин да алдын ала алынган маалыматтар ракеталар Россиядан учурулган деген версияны четке кагарын айтып, шашылыш, жыйынтык чыгарбай турууга чакырган. Өз кезегинде Россиянын коргоо министрлиги Украина Польша чек арасына жакын жерге ракета менен сокку урулбаганын билдирип, интернетте тарап жаткан ракета калдыктарынын сүрөттөрү Россияга тиешеси жок экенин белгилеген. Булак Спутник Кежи. Джо Байден Конгресстен Украина үчүн 37,7 миллиард доллар сурады. АКШнын президенти Джо Байден шейшембиде Конгресске Украинага жардам үчүн 37 миллиард 700 миллион доллар сураган кат жиберди. Бул каражаттын 21 миллиард доллары Украина аскерлерине курал сатып алууга жумшалат. Бул маселе Конгресстен азыркы 2 палатада тең демократтар басымдуулук кылган курамында каралат. 2023 жылдын 3 январынан тартып жаңы чакырылыштагы Конгресс ишке кирет. Алдын ала маалыматтарга ылайык көпчүлүктү республикачылар ачат. Алардын айрымдары Киевке масштабдуу жардам берүүгө макул эместер. Президенттик администрациянын каржы башкармалыгынын башчысы Шелланд Янгтын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге жазган катында Конгресстеги кош партиянын колдоосу менен биз Украинага согуш таласындагы ийгилигинин ачкычы болуп берген жардамды бере алдык. Бул жардамды токтотуп кое албайбыз деп жазылган. Бул каражат Украинага аскердик жардамдан тышкары Украинанын өзөктүк энергетикасынын коопсуздугун бекемдөө, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн гуманитарды, каржылык жана башка жардамга да сарпталат. Жарым жыл мурда Конгресс Украинаны колдоо үчүн 40 миллиард доллар бөлүп берген. Байдендин администрациясы анын 18 миллиард доллары курал-жарак сатып алууга сарпталганын билдирген. Булак Назар Ньюс Кежи.